Мамлекет башчысы Садыр Жапаров футбол боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Стефан Тарковичке атасынын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтты. Өлкө башчы мындай кайгылуу күндө улуттук курама команда менен чогуу болгонуна ыраазычылык билдирип, орду толгус жоготуу азасын тең бөлүшө турганын белгилеген. Бала кезиңизде спортко болгон шык жөндөмүңүздү байкап, келечекте белгилүү футболчу болуп чыгышыңызга атаңыздын салымы чоң экенин жакшы билебиз. Жогорку деңгээлдеги футболчу, машыктыруучуну тарбиялаган атаңызга терең таазим этебиз деген Жапаров. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жыйыны болду. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдирди. Тараптардын жолугушуусу жетишилген макулдашууга ылайык үстүбүздөгү жылдын 12 мартынан 17 мартына чейин Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында өттү. Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 10,76 чакырымын макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда чек аранын калган аймактарын кароо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү. Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча 12 мартка карата Кыргызстанда жыл башынан бери кызамык жуктургандардын саны 5446 адамга жетти. Алардын эң көбү Бишкек шаарында. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Бишкектеги Имам Саракси атындагы борбордук мечитине барып, статистика боюнча ооруган балдардын басымдуу бөлүгү эмдөөдөн өтпөгөндөр экенин айткан. Президент буга байланыштуу балдардын саламаттыгы үчүн ооруларды алдын алууда эмдөөдөн өтүү маанилүү экенин билдирген. Владимир Путин Орусиядагы президенттик шайлоодо добуштардын 87%-на ээ болду. Баштапкы маалыматтарга караганда, добуштардын 98% саналып бүттү. Бул Путиндин 2030-жылга чейин созулуучу 5-чи президенттик мөөнөтү болмокчу. Шайлоого 4 талапкер катышты. Алардын бири Николай Харитонов 4,3% добушка ээ болгон. Ал эми Владислав Даванков 3,8%, Леонид Слуцкий 3,2% алды. 1,4% бюллетендер жараксыз деп табылган. Бишкекте 19 марттан 21 мартка чейин Ала Тоо аянтында Ноорузду майрамдоого байланыштуу айрым көчөлөр жабылат. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдирди. Бул күндөрү Чүй проспектиси Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин, Разаков көчөсү Абдумомунов көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин, Розбеков көчөсү Абдумомунов көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин убактылуу жабык болот. Бишкектеги номер 2 клиникалык төрөтүү үйүндө 35 жаштагы айым үй төрөдү. Бул анын 4-чү төрөтү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлады. Маалыматка ылайык, ымыркайлар 36 жумасында Кесирова жолу менен жарык дүйнөгө келген. Алардын бири кыз жана 2 эркек. Эне менен балдардын абалы канааттандырарлык, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшү боюнча курама командасынын мүчөсү Мерим Жуманазарова Азиялык лицензиялык турнирге катышат. Бул тууралуу кыргыз балбандары Нурзат Нуртаева менен Мерим Жуманазарованын жеке беттешүүсүнүн жыйынтыгында белгилүү болду. Мерим Жуманазарова Нуртаеваны акыркы аракети үчүн 2 эсеби менен жеңип алды. Ошентип Мерим лицензиялык турнирге катышуу укугуна ээ болду. Олимпиадага жолдомолор берилиши аталган мелдеш үстүбүздөгү жылдын 19 апрелинен 21 апрелине чейин Бишкек шаарында өтөт.